Починки. Ассаламу алейкум достор, Чикагодан жалынды салам. Көптөн бери сиздерге Америка Кошмо Штатына келген мекендештер жөнүндө видеолор тартып жүрөбүз, ийгиликтерин көрсөтүп атабыз. Бүгүнкү күндү жаратканыбыз насип кылыптыр. Азыр мына мыякта миң деп жазылып турат, өзүнчө офис, мыякта тракторду токтотуучу жай, аркасында тракторду оңдоочу жай. Починки деген тракторду оңдоо шабына келдик. Азыр бул жакта Санжар Ридим бар болуш керек. Ассаламу алейкум Санжар, кандай жакшыбы? Кандай турасыңар? Рахмат, чоң рахмат келгениңизге. Өткөндө кезигип таанышып калдык. Анан деген мекендештердин ийгиликтерин көрсөтүп жүрөбүз да. Рахмат беке. Силердин да ийгиликти көрсөтүп коелу. Эми сөздү өзүңө берели, бир офистин иши менен тааныштырып дегендей. Бул ушул биздин Элкрофт офисибиз беке. Бул жакта биздин траковый компаниябыз. Основном flatbed step-tech менен жумуш жасайбыз. Бул жакта биздин офисибиз. Мыякта силер отурасыңарбы? Бул жакта биздин аябай мыкты диспетчтин менеджери, бул жакта чыңгыз, анан бул жакта менин офисим, анан партнер Атхам деген досум. Бул починкини өкөңөр ачтыңар беле? Ооба. Досуң өкөң, э? Траковый компаниянын починки шапты ошо чогуу ачканбыз. Бул жакта биздин офисибиз. Өзүң мыякта отура турбайсыңбы? Мен өзүм Өзүң мындай контролдоп турасың го, терезелерди карап. карап, бул жакта ошо. Жакшы. Карап, кичине бардак, жумуш көп. Жок, эми ал любой эле эмеде жумуш жүрүп аткан жерде бардак болуш керек да. А так жумуш жок болсо бүт баарын тазалап коюп, жумуш жок отурат. Мыякта эме экен, коллегаң, Коллегам, бул биздин водительдер ар кандай мамлекеттен болгон үчүн ошо подарктар алып келет. Мексика жактан, Иордания, Африкадан, Тажикстан, Казакстан, Кыргызстан. Кандайча алып келет? Ошо үйүнө барган эс алган. Подаркаларды? Мына мыякты көрсөтүп коелу. Мыякта сувенирлер толуп калыптыр. Ар кайсы өлкөлөрдөн, силерде ар кайсы өлкөлөрдөн эмелер бар турбайбы? Айдоочулар бар турбайбы? Жакшы, мыякта инеси менен учурашып коелу. Ассаламу алейкум. Атыңар ким болот? Чыңгыз. Эмне жумуш кыласыңар? Менеджер. Менеджерби? Менеджери жок, жумуш жүрбөйт деп коесуң. Диспетчерлердин менеджери. Диспетчерлерди бүт өзүң башкарасыңбы? Step-deck, flatbed. Жакшы. Силердин кабинетти көрдүк, эми дальше кеттик, э? Дальше бизде бул жакта ошо айдоочулар бул жакка бизде шапка оңдоткону келгенде, бакына англисче айтканда waiting area. Бул жакка келип отуруп, бул жакта кофе, машинка, бүт нерсе, чай пайчып. Бул жакта биздин бухгалтерия. Мыякта, бухгалтерия. Кызыбыз азыр декретке чыгып кеткен, да, кичине свадьбасы болуп. Иште атат. Бул жакта биздин сейфти кызыбыз иштейт. Сейфти бир эле кыз иштейби? Бир кыз. Негизи мыякта бир кыз болуш керек обязательно Америкада, э? Обязательно. А так кээ бирөөсү Кыргызстанда турат, Өзбекстанда турат дегендей. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши делишки? Спасибо. Работа идет? Удачи вам. Спасибо. Бул жакта биздин диспетчерлер азыр обедке чыгып кеткен. Бул жакта диспетчер отурат. Ошондо 1, 2, 3, 4 диспетчер отурат. Flatbed step-deck'ти только ушул жерден жүктөйбүз. Amazon'ду Ташкенттен. Amazon'да анча деле көп трагыбыз жок. Основной биз акцент ошо flatbed менен step-deck'ке койгонбуз беке. Жакшы. Биз деген, например, достор айтып коюш керек. Мына Санжар инвест болуп турабыз мыяктачы. Биз деле траковый компания иштетип атпайбызбы? Анан бизде конкуренция болуш керек да. Анан була деген конкурентибиз тияк мыяк деп мен деле келбей деле койсом болмок. Наоборот, кыргыздар бирге өсүшүбүз керек, чынбы? Силер да өсүшүңөр керек, биз да өсүшүбүз керек. Ар бир айдоочу өзү тандайт да кайсы компанияга барат, чынбы? Чын бек. Аны баягы кел бизге иште десең, желаниясы жок болсо ал келбейт, чынбы? Туура. Ошон үчүн баарыбыз бирге өсүшүбүз керек. Ынтымакта болушубуз керек. Жакшы. Азаматсыңар. Эми офисиңер абдан жакты. Рахмат. Абдан кенен экен. Офисибиз Элкрофтта. Аябай удобный локейшн. Бул жакта Highway 94, US-ка бүт эмелердин ушул бул жак биздин кухнябыз. Мыякта кухня айдоочулар келгенде, курсак ачканда, обедте, э? Бар. Условия бар экен, жакшы. Основной биздин жумушубуз баке бул жакта шаптан. Анда өзүң көрсөт эми, шапты көрсөтсөң. Аябай көп биздин жердештер укса керек. Анан сизде ошо күзөтүп бараткан зрительдерге да бир сыра айтып кетели дегенбиз. Ошо биздин шапыбыз. Бул жакта, в принципе, бүт жумуштар жасалат. Alignment'тан баштап, замена масла, моторный жумуштар, инжекторлор, трансмиссия баарын жасайбыз. Канча машинаны бир убакта жасай аласыңар, Бир убакта киргенде 5 машина, 6 машина батырсак болот. Анан жумуш көп болгондо механиктерибиз көп, 10 киши иштейт. Сыртта да жумуш жасайбыз. Аркы жагынан замена кылат, алды жагынан эйрлик, баягы малячтоо иштер болсо.
баарын Моякты көрсөтүп койсок болот экен да. Булардын бүт баары запчастьтер экен. Мыякта Сэм компаниясынын турады эмне кылсыз? Сэмдин өзүнүн шапы бар да, мыяка эмне алып кел. Эшикте да бирөө турат. бизде локейшн удобный болгон үчүн Удобный болуп чыккан. механиктер аябай опытный ошого Могу компания жөнүндө айтып бербейсиңби? бул компания биздин компаниябыз байке Ага. Taxi Logistics деген 2018 жылдан бери иштейбиз. Канча трак бар? 50 трак бар. Основном 90% трактардын баары flatbed менен стептекте жүрөт. 5-6 киши owner оператор Amazon'да иштейт. Каалаган айдоочулар болсо, силер деген жаңы айдоочуларды аласыңарбы? Драйвер лайсенси бүткөн. Өзүңөр эме кыласыңар, жанагы тренинг жасап, үйрөтүп аласыңар. Үйрөтүп полностью жүрүш. Достор, бул видеонун ылдый жагына адрести, телефондун баарын калтырып коебуз. Трак мектебин жаңы бүтсөңөр, мына келсеңер болот экен. Кандай окулат? Тесилби? Тесил, Тесил. Жакшы. Азаматсыңар. Мустагынабыз байке, бул жакта биздин механиктер. Как раз болот байке. Моякта бир жигиттин гүлү бар экен, азыр сүйлөшүп учурашып коелу. Ассаламу алейкум. Кандай турасыңар? Жакшы турасыңарбы? Жакшы, рахмат. Өзүңөр Бул жакта силердин Траквей компаниянын аты бар экен. ооба. Формаңыз Иштер болуп атабы? Жакшы, рахмат. Болуп атат, секин иштеп атабыз. Канча опыт? Опыт уже 2 жылдан бери бердибиз. 2 жылдан бери мыяктасыңар, Жакшы. 2 жылдан бери берди. Америкага келгениңер канча болду? 2 жыл болду. 2 жыл? Кыргызстанда. Кыргызстандан келип эле сразу Жок, ошо Кыргызстанда иштегенде ушундай механик болуп иштедиңер беле? Ооба, Кыргызстанда өзү менин шапым бар, өзү бирок легковой. Ушул опыт бар экен да, кенен экен да. Мүшөк. 2 жылдан бери опыт. Жакшы. Мыяктын главный механик ким? Главный механик биздин Вова. Орус жигит, орус жигит. Украинец. Опыты чоң болсо керек, опыты. 8 жыл. 8 жыл опыты менен. Главный механикыбыз бар, бирөөсү Володя, экинчиси ушул болот байке. Моторный жактан диагностика, деф жактардын баары болот байке. Эме болот. Кээ бирде бизде баягындай дилерский жумуштар керек болуп калса, дагы бир Тони деген американец механикыбыз бар. Аны чакырасыңар. Ошону чакырабыз, келип аябай жакшы баада. Силер эмне бүт баарын жасайсыңар? Универсалсыңарбы? Жок, универсал эмес, мен в основном engine, transmission и электроника боюнча. Электроника боюнча. Моякта өзүңүздөр көргөндөй бир трак турат, мыякта экинчи трак турат, мыякта Сэм Экспресстин 3-чү трагы турат, мыякта 4-чү, ана мояка 2 трак батырсаңар болот экен, 6 трак, бир убакытта. Мыяктын баары эле экен да. Керектүү запчастьтар, майлар, майдын түрлөрүн алмаштырышат экен, дөңгөлөктүн түрлөрү турат. Жок, бул офис эме инвойс төлөгөнгө. Ошо бир сыйра көрсөтүп койбойсуңар ошо жакта. Бул жакта полностью запчастьтар. Бул жакта келгенде ошо клиенттерибиз келип, бул жакта Димага сервис райтер. Ошогон эме work order жазылат. Анан бул деген механиктерге берилет да, инспекциядан кийин биз эстимет жиберип, ошо клиенттен добро алгандан кийин жумуштар башталат. Жакшы. Ушул негизи мыякка келишет экен, трагын алып келип, мыяктан тактап, ремонт кылып бүтөт, мыяктан акчасын төлөп, мыяк бүтүрүп берет экен да, до конца. Жакшы. Мыякта ремендердин түрлөрү экен, мыякта запчастьтин түрлөрүнүн баары бар экен, ар кандай хамуттар. Рулевойду коет эми алардын баары. Брит ходовка кете турган запчастьтар. Фильтрдин түрлөрү май алмаштырган да. Американский, бул европейский фильтр, Германиядан келген баары. Redliner, Volvo. Ушул запчасть кене экен да, могу деген помпа турбайбы? Кээ бирде помпадан суу агып калат. Мыякта запчастьтар кене экен, Жакшы. Анда эмеге чыгалыбы? Паркингти көрсөтпөйсүңөрбү, Паркингти. Бул имараттын артында баптейлдер турган эме бар экен. Биздин клиенттер келген тракты оңдотуп, выходной келип калса, кеңири 5-6 күнгө тыштап кетсе болор эле. Замена маска болобу, ар кандай түрдүү жумуш болсо, келип тыштап, биз аны оңдоп, кеңири эс алып, кайра жолго чыгып кетебиз. Жакшы. 35 баптейл трак батат бул жака. 35, 35. Мыяк трейлерге рассчитан эмес экен, Өзүлөрүнчө паркинг барбы трейлерге? Трейлерде паркинг биздики отдельно башка жерде, Элжинде. Элжинде, Мыяка эми основной деген трактарын оңдоткону, жумушка орношкону келишет экен да, баптейл менен. Бул жерде только ошо биз клиенттерге өзүбүздүн трактарды койбойбуз. Клиенттердин трактары, бул жакта бүткөн трактар, бул жакта очередте турган трактордун баары ремонтка.
мына монун ичине деген паркинг лотко деген 35 тракка рассчитанган, бирок билбейм, ягда 35тен деле көп го дейм. Крыша эле Ага, жакшы. Мияка тиги трак чыгып кетти ремонттончу. Экинчи трак кирип атат. Мяган сүзүп алган окшойт, Бейстар бул жакта туташ турат. Анан Rio деген аябай жакшы мыкты партнерлорубуз бар. Көптөн бери чогуу иштешебиз. Rio Partners, анан Tulpar, Bitbar ошо чогуу көптөн бери иштешебиз. GTI, TezJet, Sun Express'тен аябай көп обнурлар келет ушул жерде жашаган. Анан ошо сиздин күзөтүп барган жагандарга кулдан келгенче келип текшерип көрсүн, биздин бааларды көрсүн. Кылган жумушубузга гарантия беребиз. Кылган коюлган парттарга 1 жыл гарантия бар. Bitbar. Достор, моякта деген алмаштырылган колодкалар экен. Булар деген кээ бир мамлекеттерде мусорго кетсе керек. Америкада монтип жыйнап коюшат анан буларды өткөрөсүңөр, Бул акчада биз клиенттен тормузду алганда биз буга чарж кылбайбыз. Клиенттин тормузун өзү деле алып кетсе, биз ошонун ордуна сразу кээрде тормузду $100 алсак, эскисин кайтарбасак $50 алар өздөрү алат, кор деп коет. Жакшы. Ошого биз постоянно корлорду жыйнап, палета менен келгенде кайтарып тапшырып беребиз. Биздин клиенттерге да тормузный система арзан түшөт. Көрдүңүздөрбү, Америкада металлдарды мусор кыргытпайт. Ушинтип чогултуп туруп анан өзлөрү алып кетишет экен да, анан определенный акча төлөп беришет экен, Жакшы. Бул жакта эме бар экен, товинг кылганга, Бар, клиенттерге керек болсо барды коюп беребиз. Машиналар бузулуп калганда ушундай товинг керек да, обязательно. Өзүңөрдүн эле тракка кошуп алып туруп анан любой жерден сүйрөп келесиңер, Бизде водитель бар, керек болсо өзүбүз барып алып келип беребиз, керек болсо өздөрүнө коюп беребиз. Трак любой эле жигиттики трак бузулуп калса канча радиуска чейин бара аласыңар? 1000 майл, 2000 майлга чейин барабыз. Барып алып келип бересиңерби? Мияктан оңдойсуңар анан, Жакшы, молодцы, азаматсыңар. Миякта дагы эмелер бар экен, жана эски аккумулятордо дагы мусор кыргытышпайт, буларды да өзүнчө өткөрүшөт. Булар деген жаңы эме экен, барабандар экен. Азыр бир трак чыкты. Муну силер азыр карайсыңарбы? Ооба, биз карайбыз азыр. Буда азыр oil change бар. Алдыңкы ошо ходовой жагынан check suspension деген бул нерселерди текшеребиз. Жакшы. Ошондон кийин очередке коебуз, ошого карап. И по очереди азыр компьютерный диагностика кылабыз дагы буну полностью текшерип. Суббота, воскресенье иштебейсиңер да? Суббота иштейбиз, воскресенье выходной. Выходной, Жакшы, эмне аласың? Спецзаказдар болсо деле воскресенье деле иштей беребиз. Өзүнүкүлөр мекендештер үчүн. Жакшы. Көбүнчөсү мекендештер өткөн, мен көчө күндө келип кеткем да. Мояк толтуруп болчу, мына өзүңүздөр көрүп атасыңар. Бош эмес. Миякта 3 трак, миякта 2 трак. Азыр булар чыккандан кийин четинен алып кирип оңдой берет экенсиңер да. Ооба, четинен Кудайга шүгүр, мына ошо жумуш жакшы болуп атат бизде. Бирок чын айтканда трак бузулбай эле койсун. Трак только шамалдап, только жолдордо жүрсүн. Трак драйверлер, огнерлер, компаниялар только иштеп, ушундай жакшы кызмат кылып, жакшы ийгиликтерге жетишти. Жакшы. Ошол. Эми жакын Кудай буйрса дагы жакында чоң рахмат анда, чоң рахмат. Ийгилик каалайбыз. Аман эсен болуңуздар. Анан жакында да көчөт турбайсыңарбы? Кудай буйрса аракет кылып атабыз. Башка чоңураак эмеге. Потому что бизде көбүнчө ошо биздин клиенттер келгенде убакыт сайын кичине күтүп калат да, биз анткени биздин местабыз кичинекей да. Анан биздин жарандар көбү билбейт, көбү билет, билгендер постоянно келип, анан ошо спрос болгон үчүн биз чоңойтөлү деп атабыз. Чоңураак жерге болгондо уже ар бир келген тракты бат 1-2 саат ичинде бүтүрүп, сразу инспекцияны жасап, тест-драйв кылып, жолго чыгара турган кылып. Азыр эң негизгиси бул жерде убакыт болуп калды го. Убакытты жоготпоштук үчүн биз ошо аракет кылып атабыз. Кудай буйрса жолубуз шыдыр болуп ачылып калса, ошо быйыл көчөбүз деген ниет менен. Жакшы, эми ак жол каалайбыз. Жакшы локацияга көчүп алып, өнүп өсүп атасыңар да, ошон үчүн башка чоңураак локацияга көчүп атасыңар да. Буйрса. Жакшы, ийгилик каалайбыз. Рахмат. Булар негизи булар кыйын болот да, кумурскада иштешет да. How are you, sir? Good. Силерге ийгилик каалайбыз, өнүп өскүлө. Алыстап жүрөбүз, мекендештердин баары бирдей ынтымакта өнүп өссөк. Айтканыңыз келсин. Жакшы болот, Рахмат Алмазбек. Жакшы анда, ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Жакшы. Кызматтабыз. Анда эмне дейбиз, достор? Мына мекендештердин ийгилигин ар дайым көрсөтүп келебиз. Мына починкини көрсөтүп койдук. Адресин жазып коебуз, телефонун калтырып коебуз. Келгиле, өзүбүздүн мекендештерге барыш керек, бизнестери өссүн, өркүндөсүн. Кийинки эфирден жолуккуча сак саламатта болуңуздар.